Биринчи жана эң көптөн күткөн коногубуз келип калды. Достор, чындап эле азыр биз эфирден сыртка сурап атпайбы мен чагабыздан. Кандай намыңыз бар, өкмөт бердиби десе, эми анын бардыгы баягы фикция түрүндө баягы мөөрү печать болбосо деле эл арасында номер биринчи аккордеончу жана мыкты обончу аткаруучу композитор биздин Абидин деп айтып кетти эмеспи? Бизде болсо Абидин Темиров агабыз конокто. Кош келдиңиз. Кутмандагыңыз менен. Кутмандагыңыз менен. Бирге болсун. Жүрөгүңүз шу үйдө түштү ошентип анан. Эмне окуя менен келип калдыңыз бизге айтып бериңизчи. Каякта биз көнгөн, мына биз аккордеончу деп угуп айтсам ишенбейсиңер, баягы кече эле бир конокто болуп аябай ооз ачылганга чакырып, анан жана аккордеонду көрүп баары эле макташып атканда Көз тийип кеттиби? көз тийип кетпептир. Себеби бул жака шашып атып, биринчи машинеден экинчи машинеге салам деп унуткан боюнча саатты карасам эле аккордеонду унутуп эле урган боюнча келип турмун. Анан аз звонт этип жарым сааттан бери көчөдө туруп эч ким тийбей туруп мега. Эми ал баягы меники эле эмес, ал инструмент элдики деп ойлойм, анткени талант деген элдики да өзү. Эгер мисалы аккордеонуңуз дейле табылбай, мисалы бирөө көтөрүп кала турган болсо, негизи аккордеонду бир жерден унутуп калган учурлар болду эле, элдер кайра кайтарып эле бул Абидиндин аккордеону деп бир белгиси барбы? Тамгасы барбы бир жеринде? Көп эле болгон, урдагандар да болгон, Э? жоготкондорум да болду, кайтаргандар да болду. Эми жашоодо эмнелер гана болбойт да, бирок ошонун баардыгы кайыл болуп, өткөн ишке өкүнбө дейт. Бирок жанагы аккордеон уурдаса деле, жоголсо деле ал табылчубуз единственный экземпляр. Сураганыбыздын себеби биз пайдалуу кеңештер рубрикасынан азыр эле бир маалымат уктук да, эгерде капчыгыңызды жоготуп алсаңыз, дейт, ичине телефонуңуздан атыңызды жазып коюңуз, меники депчи. Балким көрүп калса, чалып анан кийин мен таап алдым эле деп айтат деп атпайбы. Анысыңардай балким сиз да бир жерине бул Абидин Темировдун аккордеону, телефон номер баланча деп койсоңуз, пайдалуу кеңеш катары дагы пайдасын алып келеби деп атпайбызбы? Туура. Орус кармап атасызбы? Ооба. Канчанчы жыл болду кармап атканыңызга? Быйыл орчулук, былтыркы анан быйылкы жылдары орчулук жаратат элдин баары эле көбүсү ушул себептен улам мысык деп кармай коюп атышат да. Анан сиздин ниетиңиз кандай болот десеңиз? Орозонун өзү негизи касиети бар деп коет го. Ыйык ушу Рамазан айында ошо кармаган кишилер чын дилден, чын ниети менен кармаса, ал билинбейт. Кече мисалы үчүн эртеден кечке жумуш кылдык, ысыкта. Айбек Бакытбеков деген ырчы жигитибиз башка мамлекетке барып Кыргызстан желегин желпиретип келген. Биринчи жолу өмүрүндө кармаптыр. Экөөбүз жолугуп калып бир жумуштарды аткардык элек. Кечке чейин. Ушундай да болобу, мен бир аз өзүмчө толкунданып аттым эле. Курсагым ачып калабы, суусап калабы деп. Анан анын үстүнө узун болуп атпайбы? Анан өзү таң калды да. Мен ойлоп турмун деп өзүнчө сүйүнүп, бактылуу болуп, өзүнчө бир касиети бар да. Айбек да кармап атабы? Ал да кармап атат. Өмүрүндө биринчи жолу экен. А мен 8 жыл кармаганмын. 2-3 жылдан бери бир себептер болуп кармай албай калдым эле. Быйыл ниет кылып кармап атам дагы. Быйыл кандай жандандыңыз? Жакшы. Түшүнүктүү. Ал эми бизге коногубузда келген Надирова Анархан Арстанбекова аттуу фитотерапевт айтты, ушул орозо кармаганда, оозду ачып жаткан кезде майлуу тамактарды жебиш керек деп. А сизчи? Тамактанууга жакшылап көңүл бурасызбы же тамактанууга эми биз өтө көңүл бурсаганда, тамашалап айтканда ашказан советский, кыргыздыкын билесиңер, эч отказ жок. Ошон үчүн сахнага чыгып жүргөн киши, элдин алдына чыккан киши да абайлап, ошол бир калыптуу болуш керек да, бир калыптуу болуш керек. Ашказанда өзүнчө бир этикасы болот экен, түшүнгөнгө, ошого жараша мамиле кылбаса, жүзүбүзгө билинип калат. Ошон үчүн аккордеонду кармап алып, эл аралап, элге агылып дегендей жарамсыз айткан күндөрүңүз болду эле? Албетте, өзгөчө бала чакта өзүнчө бир бактылуу балалык деген ошол
ошонун бир жагы дагы ошол болуп калды, Жарамазан десем жаңылышпайбы. Эң сонун. Бүгүн аккордеон окуясынан улам, бирок ошентсе да эң башкысы Абидин акебиз биздин эгер сиз үчүн аккордеонуңуз калфар болсо, биз үчүн сиз ушундай коноксуз. Андыктан биз көп сөздү узартпайлы дагы. Сиз биз үчүн даярдап койгон мыкты чыгарманы аткарып бересиз деп ишенебиз. Конокто бизде бүгүн ырчы оончу аткаруучу Кыргызстандын номер 1 аккордеончу деп атайбыз. Урматтайбыз сизди. Ага микрофон койсоңуз, анда биз кезек сизде. чыгармачылыкка көңүл буралы. Бишкекте таңкы саат 9:53 мүнөт өткөн, 54 мүнөт өттү. Мына бизде конокто Абидин Тимиров. Кабыл алып коюңуздар, жагымдуу чыгарма сиздер үчүн. Ömürken solar güldür çör janar, batları bat eskiri bat жаңырар. Emese bul dünyaga tuğlu menen, kayradan aradan dün ketmeyi var. Kayradan aradan dün ey ketmeyi var. Ölüm ak deyli saran, köngülü tar. Gücü жоқ bir ok bizdi korkutalar. Sebebi biz ketkende ormasar. Bizden sol bizden жақшы akıldılar. Bizden sol bizden жақшы ey akıldılar. Ah çirkin bizden gündür kanday tatlı. Bugün tönerden ki biz rahatlı. Tabiat cananın muzikası. Tüm sanat kanday sulu, kanday şatlı. Tüm sanat kanday sulu, ey kanday şatlı. O dünya bizden gündür kanday tatlı. Bugün tönerden kisi rahatlı. Uşunday sonun günde ketkenlerge kara çıkanday gana ayanışlı. Kara çıkanday gana ey ayanışlı. Uşunday sonun günde göz yumganга bayka çıkanday gana ayanışlı. Bayka çıkanday gana ey ayanışlı. Attın ayga